Агай бир нерсе бир мындай бир таң калтырат да адамдычы. Кыргыздын тарыхын алып карай турган болсок, окуган болсок, ошол биз сыймыктаган ата бабаларыбыздын баары сакалчан. Ошол биз сыймыктаган энелерибиздин баары жоолукчан. Анан эле бизди арапташтырып агыла. Биз эмнеге араптардын кийимин кийип атасыңар, эмнеге бизди чүмкөп атасыңар деген айрым бир коомдун катмарлары чыга келет да. Анан агай бул 70 жылдык деп коебуз, ушул убакыт биз ушунчалык дүйнө таанымыбызды буруп салды. Бул эмнеден улам ушундай болуп атат деп ойлойсуз? Тилекке каршы дүйнө таанымыбызды буруп салган жок, дүйнө таанымыбызды калыптаган жок. Дүйнө тааным биздики тоту куштай. Бияк бир нерсени айтса ошону кар ошолорду эле кайталамай да. Өзүбүздүн дүйнө таанымыбыз жок. Бизди арапташтырып ийди деп орус тилинде айтып атат өзү. Мен ушул аябай таң калам. 70 жылдан ашык 80 жылга жакын биз орус бийлигинин астында турдук. Орус маданиятынын ушундай чеңгелинде жашадык. Өзүбүздүн тарыхты билбей калдык. Атаң ким десе Ленин деп калдык. Атабыз Ленин деп чоңойдук. Орусча билбесең жумушка алынбайсың, орусча билишиң керек. Орусча кийинбесең сен колхозсуң. Орусқа окшошуң керек. Фамилияларыбызды да орусча кыла баштадык. Жантурин, Бантурин, Бичурин, Мичурин кыл. Орустун акындарын, жазуучуларын өзүңдүн жет атаңдан жакшы билип калдың. Пушкиндин, Толстойдун, Тургеневдин чыгармаларын мен азырга чейин айтып берем. Пушкинди окубаган адам маданиятсыз дейт. Толстойду окуса ал бүттү, ал караңгы. 70 жыл ушундай жашадык. Орусташып кеттикпи? Орусташып кеттик, орус болуп калдыкпы? Ооба, арагын ичтик, чочкосун жедик. Кээ бир орус кыялдарыбыз бар, бирок орусташкан жокпуз да. Биз кыргыз бойдон калдык да. Калпак кийип атабыз. Тарыхыбызды көйлөп чыгып атабыз бир нерсе кылып. Орус болуп кеттик. 70 жыл кандуу репрессия менен орус кыла албай койду го. Кыруу менен орус кыла албай койду го. Араб менен орус кыла албай койду го. Анан араб болуп кеттикпи? Ошо 10 жылдын ичинде интернеттен көрүп оронуп алып араб болуп кеттиби кыргыздар? Бул алардын дүйнө таанымынын жоктугу. Өзү ушуну орус тилинде айтып атат. Экинчиси бизди чүмкөп салдыңар. Аларды биз эмес, атасы да чүмкөй албайт эми. Атасы да кийинтире албайт аларды, биз эмес. Чечинген аялды эри эмес, атасы да кийинтире албайт азыр. Атасы келип кийин десинчи, кийинеби экен. Кетирсинчи, атасынын сакалын алдырып салат. Шляпа кийгизип коет башына, алпагын алып. Жөн эле сөз бул. Чүмкөнтүп салдыңар деген. Үчүнчүсү, эгер аял киши бул жабык кийим эмне экенин билгенде, кийим эмес коробканын ичинде жүрмөк. Мен ушу жабык кийим көткөн аялдардын сөзүнөн улам айтам. Мынтип жөн эле эрге тийиш үчүн кийип алган, же болбосо кээ бир мындай бир кызыкчылыктардан улам кийинип алган эмес, түшүнүгү менен кийинген аялдардын сөзү менен айтып атам. Бадыраң менен алманын кабыгы кандай болсо, аялга кийими ошондой. Бадыраңдын кабыгын арчып коюп ким алат экен? Канча саатка жетет ал бадыраң? Ошо түшүнүгү менен кийинген аялдардын сөзү менен айтып атам. Эгер аялдар ушул кийим аны үчүн кандай маанилүү экенин билгенде, хижаб эмес, коробка киймек. 4 кылычлык коробканын ичинде жүрмөк, мынерин тешип алып. Аллах Таала бекерден муну аялдарга сунуш кылган эмес. Орунун баардыгы, эми биз акылыбызга салып айта беребиз, бирок чындыгында, акыйкатында бул кийимдин пайдасы кандай бир Кудай өзү билет. Ошон үчүн бул эркектерге буйрулду. Аялдарыңарды кийдиргиле деди. Аялдар өздөрү барып кийинип калбайт аны. Кийдиргиле деди. Анандырып кийдиргиле. Муну атасы да кийдире албайт азыр. Анандыра албайт аны. Анан мен арапташып кетүүбүзгө мен ишенбейм. Биз мусулмандашышыбыз мүмкүн. Араб маданияты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин жок болгон.
адам затына керек ете турган маданиятын ислам оңдоп тартиптеп киргизди динге. Калганын жок кылды. Араб маданияты тарыхта жок. Аны капыр чыгарды араб маданияты дегенде. Исламдан бөлүү үчүн. Ислам маданияты бар. Бүгүн ал ислам маданиятын биз кааласак, каалабасак дагы мусулман болгондон кийин бизде болот ал нерсе. Сакал болот. Сакал болот. Сакалга күрөшүп жүргөндөрдүн өздөрү деле мен кийинки кездерде байкап калдым. Аллах тоофук берип өздөрү деле сакал коюп калыптыр. Менин сакалыма чалына берип, жыгылып жүргөн бир аксакал, сакалы бүгүн менден узун, мени келип кайра урушат. Эмне кыскартып алдың дейт. Эми ушундай доор экен. Дин бүгүн бизде өтө жаш. Ошондуктан ар түрдүү сөздөрдү угабыз. Жаш баланы ким гана урушпайт. Жаш бала урганга, урушканга өтө ыңгайлуу. Кексиктабайбыз, кечиримдүүбүз. Ошон үчүн бул сөздөр канчалык катуу тийбесин, мен ойлойм чындыкка кошпогон сөздөр. А чындыгы такыр башка. Биз тетирисинче улутубузду көркүнө чыгарган катмар болуп эсептелебиз. Биз тетирисинче улутубуздун намысын жаап аткан катмар болуп эсептелебиз. Кудайга шүгүр бүгүн жаштарыбыз ичпейт. Арапташып кетпегендердин мээнети менен эмес да. Биздин мээнет менен. Канчалаган үй бүлөлөр сакталууда. Канчалаган кыздарыбыз абийири жабылууда. Ошондуктан мен айтат элем, бүгүн биздин эл мусулмандарды, намаз окугандарды сыйлаш керек. Ар намазында элге дуа кылабыз. Мен ажыда жүргөндө башка элдерди да мынтип карап өтөсүң да. Кыргыздарды карасаң, дуа кабыл болот дегендердин баарына барып дуа кылат, биринчи элге, экинчи бийликке дуа кылат. Өзүнө кылбайт. Кудай мага бийлик бер, машина бер. Жок, чоңдорубузга ыйман бер, элибизге тынчтык бер. Ушул дуасы. Мен айтам кеде, ушул биздин чоңдорубуздун бузукулугуна карабай бүгүн аманатта турганыбыздын өзү биздин дуабыз болсо керек. Кудай билет чындыгын. Деп. Айтыш керек алар. Рахмат мусулмандарга деп. Арапташып кеттик, антип кеттик, мынтип кеттик. Антип кетпейбиз. Мусулмандашабыз. Кудай буйрса, кыргыз мусулман болобуз. Кыргыз улутунун чыныгы берметин көрсөткөн биз болобуз. Манасчылар кимдер? 5 вакыт намазы бар, дараты бар мусулмандар. Манас өзү эмне? Кыргызга мусулман дининин кирүү тарыхы, жайуу тарикаты түшүнгөн адамга. Кайсы гана маданият булаган алба? Динден улак эмес? Адабият. Адабият деген сөздүн өзү. Кыргыздын сөзүнүн 70-тен ашык пайызы араптан келген сөз. Муну ким жашырат? Алиппени түзгөн, дини билими бар адам түзгөн. Тыбыш табиятын билген адам. Арабаев. Ишеналы. Биздин жазуучулардын бардыгында дини тарбия болгон. Кээ бир бузукуларын эске албаганда. Ошондуктан биз эч арапташып кетпейт экенбиз да. Биз кыргыз бойдон эле калабыз.